Бул сабакта биз Adobe Illustrator программасынын жардамы менен биз тандаган түстөрдү өзүнчө файлга экспорт кылып, сактап, аны Adobe InDesign программасында колдонгону даярдыктарды көрө баштайт экенбиз. Демек, биринчиден биз Adobe Illustrator программасын ачып алабыз. Жана төмөнкү биз жасаган боекторубуз бул жөн 4 бурчтуктар, бир гана боелгон. Жана ошол боекторду биз өзүнчө палитра кылып, өзүнчө файлды даярдамакчы. Силер көрүп жаткандай интерфейсим орусча. Орусчасы окно, эгерде англисче интерфейс болсо, анда Windows. Интерфейс дегеним бул программанын, Adobe Illustrator'дун келбети. Жана биз окнону ачабыз. Бул жерде орусчасында образцы, англисчесинде swatches, терезечини ачып алабыз. Силер көрүп жаткандай иконкасы же символдук билдирмеси төмөнкүдөй. Жана силердин палитраңар башкача көрүнүшү ыктымал. Мен болсо керексиздерди алып койдум. Жана палитранын башкаруу ыкмасын азыркы мисалда көрсөтмөкчүмүн. Силер көрүп жаткандай, бул палитраны мен төмөнкү папкаларга бөлүштүрүп койдум. Жана азыркы мисалда биз да төмөнкү бир жаңы папканы жаратмакчыбыз. Бирок жараткандан мурда боектун негизги же активдүү калыбын көрүп жатабыз. Жана эгерде биз кандайдыр бир объектти тандасак, ушул активдүү боегубуз өзгөрүп турат. Демек, эгерде биз жаңы папканы жаратсак, ана ушул боегубуз жаңы папкага кошулат экен. Аны эске алып, жаңы папканы жаратмакчыбыз. Муну үлгү деп коеюн. Жаңы папка жаралды. Анын ичинде биздин активдүү боегубуз кошулду. Мисал катары дагы бир түстү тандайын. Төмөнкүдөй биздин жаңы жараткан папкабызга кошуп алабыз. Демек, муну мен багыттоочтун жардамы менен басып, керектүү папкама сүйрөп кое берем. Кошулганы даана көрүнүп турат. Жана жыйынтыгында жаратылган жаңы палитраны өзгөчө файлга сактап, кийинчерээк InDesign колдонгон программабызга, негизги долбоорду жасап жаткан программабыздын алкагында колдонмокчубуз. Анда эмесе палитра камтыган файлды жаратмакчыбыз. Аны кандай кылабыз? Керексиз палитрабызды жокко чыгарып, төмөнкүдөй кылабыз. Каалаган түстү тандап, таштанды учасына жиберебиз, төмөнкүдөй кое берип, же толугунан папканы алып иконкабызга таштап коебуз. Эми бизге керектүү палитрабыз ушул жерде көрүнүп турат. Өзгөчө файлга аны топтомокчубуз. Аны төмөнкүдөй кылам. Терезечибиздин образцы деген жардамчы меню кнопкасын басып, төмөнкү сохранить библиотеку образцов как SE файл. Демек, муну мен басамын. Керектүү папкамды тандап аламын. Color palettes деген же palette. Атын болсо NY colors деп атап, сактоо баскычын басмакчымын. Бизге төмөнкү билдирмени сунуштап жатат. Аны эске алып, OK баскычын басабыз. Эми биз InDesign программасына барып, бул жерде байкагандай эле программанын келбети англис тилинде тартууланат экен. Аны биз түшүнгөндөй эле Window деген менюсун ачып, же окно эгерде орусча болсо. Биздин swatches деген панелин color деген менюнун астында, же F5 деген жардамчы клавишанын таасири астында төмөнкү жардамчы панелди ачып алам. Жана логикага таянып, силер түшүнгөндөй эле менюнун жардамы менен бул учурда load swatches. Керектүү папканы ачып алып, биздин NY color SE деген файлын ачып, бизге керектүү боектордун тизмесин же палитрасын жүктөп алат экенбиз. Эми биздин проекттин же долбоордун алкагында керектүү түстөрдү колдонгону ыңгайлуу шарттар же мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Андай эмесе, эмки сабакта биз керектүү түстөрдүн жардамы менен долбоорубузду ишке ашырганы улантмакчыбыз.